Bozарды эмнеден жасалган? Булардын аркасында ким турат? Көркеңештеги депутаттар турат. Мисалычы. Biz соцсеттерден угуп калдык. Это было 25 июня или мая, по-моему. Соцсеттерден угуп калдык, что будет и келечек переносить. Но келечек же, извините меня, перед фактами нас поставили. И вице-мэр, ошо Адилет Шашбирдеке уулу, биринчи вице-мэр келди дагы өзүнүн немелери менен. И эл топтолуп туруп, и он сказал: "Это частная территория, вы не имеете, у нас госакт есть." Дедик да, дегенден кийин эле кааласаңар контейнериңер менен алып чыгып кеткиле. Бул частная территория. Все равно келечек көчөт. Ондан көрө жаңы базарга баргыла, жаңы базардан контейнер сатып алгыла деди. Это на каких основаниях? Почему? Биринчи токтом чыкканда ал ылдыйкы базарга чыккан. Потому что алар кооптуу жерде. Сел алгандан кийин ал токтом чыккан. И Көркеңеш ошону кабыл алып атканда бизге жанында, например, Баястан, Шоколад базардагыларга, келечек базарларга сунуш катары предложение кылып. А мы можем от этого отказаться, правильно? Биз не торговый заманбап торговый комплекске татыктуу эмеспизби? Биз не жетим баладайбызбы, мисалычы? Бизге заманбап куруп берсин, кирпичтен бутиктерди куруп берсин. А бизди сатып алгыла дейт. Тиги тооккананы сатып алышыбыз керек экен. ОСБден жука тыныкеден жасалган немени биз сатып алышыбыз керек экен. $1000 1,5 мың долларга чейин. Это какие деньги нужны? 10 квадрат болсо 15 мың, 20 мың долларда, мисалычы. Ошого элдин акчасы жок. Мен лично я все вложила. Денсаулык мен и так Россияда потеряла. Бияка келип хотя бы ушул жерде нормальный кылып эме кылам, бала чакамдын жанында, ата-энемдин жанында деп мен келгемин да, туругу. Эч кандай убакыт берген жок. Просто бизди ушундай эле эме кылып атат. Кагаз түрүндө эле. Биз Бишкекке бардык, мына өзүбүздүн жамаат менен обращение кылып атабыз, мэрге келип атабыз, көп эмелерди жасап атабыз. Прокуратурага кирдик. Укугуңарды тепселетпейбиз, коргоп беребиз деп туруп эле обоюдный согласияга келгиле дейт. Конкретики нету. Такой конкретики нету. Против власти да бара алышпайт. Народду дагы түшүнүшөт. Ани вот компромисске келгиле деп эле коюп атат и все. Мэр 3 сунуш айтты. Ошо көчөсүңөр. Үчөөнүн тең эле смысл, мааниси көчөсүңөр. А биз аерде көчө турган контейнериңизди алып кантип барабыз? Мен мисалы сатып алгам, үстүндө да склады бар. Кантип мен көчөм? Мен частный территория, мен аны өмүр бою кызыл китеби бар деп мен сатып алгам да, туругу. Жеке менчик, кызыл китеби барларга эч ким тийгенге укугу жок, частныйларга деп биздин Садыр Нуркожоевичтин немеси указы бар. Малый предпринимательдерди мен колдойм, мигранттарды чакырам, буяка келишсин деген эмеси дагы бар, предложениеси да бар Садыр Нуркожоевичтин. Азыр биз только миграцияга толкать этип атат кайрадан. Мен элге чыгып атам, эртең мени ким алат, кайсы жумуш алат Россияга барсам? Биздин талабыбыз бизди көчүрбөсүн, биз калабыз, биз эч кимге мешать эткен жокпуз. Жүрүп алдымда үчөө телактарыңа калтырып койчу. Телак эмес балар. Калтырчы жанагыларыңа. Сенде ана Нурланда телактар көп да. О жөө алдымда негире сен ким тиет сага айтсаң? Нурлан сага ким тиет? Сага ким тиет деп 3-4 бала менен жүрөсүң да. Мен без охрана эле жүрөм го. Модабы бул. Сен мындай алдында жүрөсүң, аркаңда экөө, эки жан башыңда экөө жүрөт. Чыңгыздын аркасынын алдында жүрөт, үчөө арка тороп жүрөт. Не бул? Модабы? Эч ким тийбейсиздер, ким дейт? Сен базарком болсоң болгону. Сен болгон бир автовокзалдын жетекчиси болсоң.